Ньютв телеканалы 3 айлык эс алуудан кийин кечээден баштап кайрадан өз ишин толук баштады. Кезекте ачык айкын программасы. Аны мен Каныкей Бозгунов алып барам. Саламатсызбы? Бүгүнкү берүүбүздө ушул август айынын ичинде республика боюнча жалпы мектеп директорлоруна сынактар өткөрүлүп, бир канча мектептердин директорлору тандалып алынды. Бүгүнкү берүүбүздө дал ушул сынак тууралуу кененирээк маалымат берели деп турабыз. Студиябыздын меймандары менен тааныштырайын. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин баш кадиси Гүлшан Абдылдаева, билим берүүнүн сапатын баалоо боюнча улуттук борбордун директорунун орун басары Зейнеп Жамакеева жана билим берүү тармагы боюнча серепчи Динара Аширова. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келдиңиздер. Алгач ушул билим берүү тармагындагы адис катары сиздерди дагы жаңы окуу жылынын башталышы кечээки билим күнүңүздөр менен чын дилден куттуктайбыз. Ишиңиздерге ийгиликтерди каалайм. Алгач сөздү Гүлшан айым дагы эле сизден баштайлы. Ушу өткөн сынак боюнча жалпы маалымат берсеңиз. Сынак боюнча бул эң биринчиден президенттин жарлыгын аткаруу максатында 5 жылдан ашык иштеген директорлордун баарын тең ошол жарлыктын негизинде жумуштан бүгүнкү күндө четтетилди. Андан тышкары дагы бизде этаптар менен бүгүнкү күндө ошо конкурстарды тапшырылып атат. Биздин анализибиз боюнча 900дөн ашык директорлор ошо жумуштан бошотулуп атат. Бүгүнкү күнгө чейин дагы мисалы этаптар менен бошотулуп берет. Анткени 5 жыл толугу менен иштегенден кийин директордун жумушунан жерлерде райондук билим берүү бөлүмдөрү жумуштан четтетет. Анан бүгүнкү күндө дагы 426 ошол эле 926 директорлордун ичинен бүгүнкү күндө ошо тестирлөөдөн 426 ошол директорлук ордунан тестирлөөдөн өздөрүнүн дагы жанагындай баалоо системасынан өтүп, анан мындай биринчи, экинчи этаптан өтүлгөнү дагы бүгүнкү күндө аныкталды. Тандалып алынды. Ооба. Анан азыр дагы айта кетсек, мындай азыр дагы бир 8 сентябрга чейин дагы азыр дагы жанагындай тестирлөөлөрдүн ушул өтпөй калган директорлордун ордуна дагы азыр жанагындай эмелер өткөрүлүп атат. Биринчи топтогу ушул мугалимдер жанагындай мугалимдердин ушул директорлук ордуна тапшырган жана тестирлөөгө ошо экзаменге катышкан дагы мугалимдердин азыр сандары катталып атат. Бул биринчи топто биринчи этаптан өткөрүлөт. Этаптан өткөндөн кийин анан ошол экинчи этаптан кийин анан толугу менен аныкталат. Бул кайсыл мектепке директор өттү, кайсыл мектепке директор өтпөгөндүгү тууралуу бул маселелерди карап чыгып, анан да биз ошол этаптар менен мектептерди жумушка дайындалуу маселеси да каралууда. Демек, учурда 500дөн ашык директордун орду бош, азырынча? Бүгүнкү күндө бизде 600дөн ашык директорлордун орду бош болуп атат. Анан бүгүнкү ошол боюнча азыр да мындай эмелерде жанагындай экзамендер да жүргүзүлөт, этаптар менен. Бул бүгүнкү күндө ошол өткөндөн кийин гана ошол мектептердин директорлорун дайындоо маселеси да каралат. Анткени биринчи этап бул документтерди тапшыруу, экинчи этап бул ошо тестирлөөдөн өтүү, үчүнчү этап ошол жумушка дайындоо маселеси каралат. Бардыгы толук тандалгандан кийин анан буйрук чыгып дайындалабы же өткөндөр четинен дайындала береби? Өткөндөр четинен дайындала берет. Зейнеп айым, айтсаңыз, техникалык жагын айтып берсеңиз, ушу сынак кандай өттү? Анткени бул практикада биринчи жолу болуп атат да мындай нерсе. Ошо Гүлшан Кушбекова айтып кеткен, президенттин жарлыгын аткарып, ошондой эле билим берүү министрлигинин 1489/26-июлдагы буйругун аткарыш үчүн ушул директорлорду ваканттуу орундорго тондоо 2 этаптан турат. Биринчи этабы документтерди тапшыруу жана аны экспертизадан өткөндөн кийин тестирлөөгө катыштыруу. Ушул жерде токтолчу маселе бизде Билим берүү министрлигинин жобосунда так ачык жазылган, кандай документтерди кайсы убакта, кайсы электрондук дарекке салыш керек экендиги. Ошол салынган документтердин көпчүлүгү бул жерде көйгөйлүү маселелердин да бар экенин көргөздү. Бул билим берүү министрлигинин
жакшы уюштурган иш чарасынын негизинде гана биз ушу бүгүнкү ийгиликке жетиштик деп эсептейм. Себеби дегенде бир эле адам 8 документ жөнөтүш керек болсо, жободо таптак жазылып турса дагы өзүнүн электрондук дарегинен, ар кайсы интернет клубдардан же болбосо баласынын, кызынын почтасынан жиберишип, анан кайра кайтарым байланышка жооп бербей калган учурлар да болду. Биздин ошо жободо 10 пунктунда так жазылган, биз кайтарым байланышты документти алуунун биринчи туру бүткөндөн кийин гана айтышыбыз керек болчу. Бул жерде дагы ушу көйгөйлөр жаралып, мен албай калдым, мен кемнеге чыккан жок деген өздөрүнүн катачылыгын биз далилдеп берип жаттык. Ошондой эле экинчи туру бул квалификациялык тестирлөө болчу. Квалификациялык тестирлөө компьютердик тест аркылуу өттү. Компьютердик тестке биз база тест тапшырмалардын базасын түзгөнбүз. Ал 5 блоктон турган. Биринчиси бул билим берүү менеджмент, билим берүүдөгү менеджмент, педагогика, психология, Кыргыз Республикасынын негизги мыйзамы болгон конституция жана билим берүү сферасындагы закондор, мыйзамдар. Анан ошол кандидаттын компьютердик маалымат боюнча сабаттуулугу текшерилди. Биринчи пилот өзүңүздөр билгендей Талас областында өткөн, ал 60 суроодон турса, бул негизги тесттөө өткөндө жаңы жобого ылайык биз 80 суроодон турду. Бул компьютердик программа бул биздин НСТ лицензиясын сатып алган башка мамлекеттин программасы. Ага эч ким кийлигишкенге акысы жок, биз пользователь катары гана колдонобуз. Биз өзүбүз билим берүү министрлигинин жардамы менен барган жерлерге ноутбуктарды апарып, программаны коюп орноштуруп, эртеси квалификациялык тесттерди өткөрүп аттык. Тестирлөөдө ошо базадан вопросторду технологиялык матрица деп коет тестте. Ошого ылайык суроолорду ташып чыгып атты. Компьютер рандомдуу методун деп коет. Ошондо ар бир адамга жекече вариант келет, 80 суроо. Ошого жооп беришип атты. Жооп берердин алдында биз бекитилген жобого ылайык инструкция менен тааныштырабыз. Эки тилде, кыргыз жана орус тилинде. Анан ошо боюнча иштешет. Эгерде кандайдыр бир техникалык көйгөй жаралса, мисалы үчүн кээ бир биздин улуу жаштагы мондун өкүлдөрү ошо жана мышка деп коет го, чычкан менен колдонгонду билишпейт экен, ошону өздөрү билбей калган учурда көрсөтүп коюп аттык, мондай кылсаңыз болот деп. Бул жерден ошо көбүнчө ушу IT компетенттүүлүгү анча өнүкпөгөндүгүн көргөзүштү. Ошондой эле башкаруу системасында, билим берүү системасында башкаруудан аксабатышты. Жалпы республика боюнча бүгүнкү күндө 2037 киши документ тапшырса, анын 625 документи биринчи айлампада өткөн жок. Ал болсо ошо документ тапшыргандардын 31%-ын түздү. Бул өтө көп пайыз деп эсептейм. Себеби бул жерден дагы бир нерсени байкасак болот. Ушу адамдар, кандидаттар окуп түшүнүү маалыматынын аз экенин да көргөзүштү да. Жободо так жазылган пункттар боюнча аткарып иштеш керек болчу да алар документин жибергенде. Андан тышкары тест өтүп бүткөндөн кийин эгерде суроо тааныш эмес болсо өткөрүү ийүү деген кнопканы басат, пропустить. Анан аягында завершить дегенди басканда тесттин жообу сразу экранга чыгат. Экранга чыккандан кийин биз аларга кичинекей стикер беребиз, өзүнүн процентин жазып алып операторго барат. Ошол жердеги эле аудиторияда турган оператор 2 экземпляр протоколун чыгарып берет. Тестке киргенде алар фамилия, аты жазылбайт. Алар өзүнүн паспорттогу инини менен кирип атышты. Чектелүү бир адам бир инини менен бир эле жолу киргенге мүмкүнчүлүгү бар тестте. Демек бул жерде адамдык фактор болгон жок, эч кандай комиссия түзүлгөн жок, эч ким көзөмөлдөгөн жок. Жок, эч ким көзөмөлдөгөн жок. Аудиторияда ошо тест администратор инструкция менен тааныштырган, анан протоколду печаттаган оператор отурду. Ошондой эле биз жобого ылайык тыштан байкоочуларды кийирип аттык. Байкоочулар эч кандай процесске аралашпай, жөн эле байкап отурушту. Ал профсоюздук комитеттен барып атышты. Ошондой эле жерлердеги каалоочулар
адамдар бирден 3-кө чейинки сандагы байкоочулар катышып бизге кийин өздөрүнүн жыйынтыктарын да жазып берип атышты, кандай болгон жөнүндө. Динара айым, айтсаңыз, бул маселе май айында айтылган, директорлор атайын сынактын негизинде тандалып алынат деп. Ошол күндөн баштап коомчулукта бир топ сын пикир айтылды. Бул эми билим берүү тармагында башталган реформанын бир бөлүгү болуп атат. Коомдо каршы да пикирлер айтылды, оң дагы пикирлер айтылды. Сиз ушул нерсеге мындай сырттан көз салып турган адам катары кандай баа бердиңиз? Негизи эле кадам кандай, туура кадамбы? Негизи бул жакшы самалык деп жакшы жагында айтып кетиш керек да. 20 жыл мурун кадрдык резерв деген бар болчу. Ошол мектепте директор болуп иштесе, ошо кадрдык резервке кирип, райондук бөлүмгө иштейби, же областтык бөлүмгө иштейби, же министрликке иштейби, ошондой кадрдык резерв түзүлчү. Ал эми 20 жылдан бери ал иштебей калган. Анан ошондон кийин эле директорлор жалаң эле тааныш, билиш, өң тааныш, эми эч кимге жашыруун деле эмес, кимдин таанышы. Анан ошондой гана багытта гана, ошондой гана негизде гана дайындоо жолу менен ошо директорлор дайындалып калган. Анан ошол директорлор көп жылдык, 5 жылдык, 10 жылдык, 20 жылдык, 40 жылга чейин отурган директорлор, анан министрликтин деле ошого, министрдин өзү деле ошол буйрук чыгарып, ошол директорлорге мындай таасир этип жумуштан ала алчу эмес. Анан мында деле ушул президентибиздин деле ушундай министрге өзү 2 тизгин 1 чылбырды колуна берип, жарлыгын чыгарып берди. Анан калганын болсо ошо министрлик өзү алып кетиш керек да, милдети. Анан мында мисалы айта турган нерсе, азыр коомчулуктун көбүн ата-эне түзүп турат. Ошо ата-энелер канчалык ошол ар бир директор орнотуп алган монополиясына каршы чыгып, канчалык каяка арызданса дагы, министрликке барса дагы, министрлик эчтеке чечип келген эмес буга чейин. Бир да директорду алып көргөн эмес. Мектептин директору эмес, бала бакчанын директорун алганга алдар келген эмес. Ошондойго жетип калганбыз да. Анан ушул негизи жарлык чыгыш керек болчу. Анан мисалы министрликтен убактылуу жобосу иштелип чыкканда 966 мектептин орунду негизи директордун орду бош болуп калды да. Анан биякта айта кетчү дерсе деле ошол жободо дагы эме жарлыкта деле жазылгандай 5 жылдан ашык иштеген мектеп директорлору автоматтык түрдө ордунан бошоп атпайбы. Анан аякта деле иш берүүчүлөрдүн чечими менен директор кайра ошо милдетин аткарып калууга мүмкүнчүлүгү болду да. Же болбосо анан ушул жакта деле эмнеге ошол директор 5 жылдык кызматынан алынгандан кийин эмне кайра ошо иш берүүчүлөр орун милдетин аткаруучу кылып коюп койду. Негизи анда министр кетсе деле, ким кетсе деле анда милдетин аткаруучу кылып кое бербейби? Канча 2 ай, 3 ай болуп конкурс бүткүчөчү. Ошол жеринен дагы коомчулук да кайчы пикир жаралды да. Анан мисалы жөнөкөй эле акыркы ошо Бишкектин мына азыр конкурс мына жаңы эле бүтпөдү. Анан ошого жараша азыр анализдеп көрсөк, азыр ошо конкурстан өткөн 62 ваканттык орун болсо, азыр 42-синде ошо конкурстан өтүштү. Ошо конкурстан өткөн директорлордон 96-жылдан бери отурган директорлор 16 директор кайра эле ордунда калышты. Бул болсо коомчулук Бишкек шаары боюнча, бул болсо ошо коомчулукта ателердин арасында азыр аябай бир көйгөйлөр кайра жаралып атат. Ошол эле азыр мисалы 1-сентябрда мектепке келишти. Мектепке келишкенде бир да директорду таппайсың, мисалы өзүбүз күбө болдук. Баланы алып барсаң, азыр деле ушул азыр учур болуп тура айта кеткенге. Директор эчтеке чечпейт, кирсең, мен эме милдетин эле аткарып атам дейт да. Эмесине жиберет, орун басарына жиберет, орун басары тиги электрондук айтат, анан эмесин тест өткөрөт. Өткөргөндөн кийин балаң ошол тесттен өткөндөн кийин деле бухгалтерияга жиберет, сиз акча төлөп келесиз деп. Ушул мектепти Бишкек шаарында мектептерде 4500дөн 4800гө, эң эле көбү 6000ге чейин төлөп атышат азырчы. Анан ошол директорлор кайра эле отуруп атпайбы? Анан ошол конкурстун кереги бар беле анда? Демек жободагы чийки чыккан. Бул чийки конкурс болуп атат. Ошон үчүн мүмкүнчүлүктүн баарын бергенден кийин ошону колдонуш керек болчу да. Эмнеге ана 5 жылдан
иштегенден директор бошотулду. Анан балким ошол 5 жылга кайра мүмкүнчүлүк берип туруп, мисалы азыр 40 жылдан 30 жылдан отургандар өттү. Анан эми 5 жылга дагы иштесе 35 жыл болот. Андан кийин конкурска катышса болот экен 40 жыл болот. Өмүр бою отура бериш керекпи? Ошол кемчиликтер тууралуу азыр дагы программабыздын жүрүшүндө кененирээк кеп кылсак, Гүлшан айым айтсаңыз, жогоруда Динара айым айтпадыбы, жанагы милдетин аткаруучу кылып ошол жерде калып, анан кайра сынакка катышып, кайра келген директорлор болду депчи. Анан дагы коомчулукта ушундай пикир айтылып атат да, ошол милдетин аткарып турган директорлор ошол мектепте иштеген башка мугалимдердин сынакка катышуусуна мүмкүнчүлүк бербей койду деген дагы. Ушундай болушу мүмкүнбү? Андай болгон жок. Мисалы бир орунга 10дон 1де эми ар кандай болду да, мисалы 4төн 5тен 3төн 2ден кээ бир мектептерде болду. Эми арасында бир мектеп, бирок ал эми андай деле, мисалы эски директорлор келди дегенден мен алысмын. Анткени бул эң биринчиден биз жана тестирлөөдөн биз мындай басым кылган жокпуз. Мисалы эски директор келип калабы же бул келип калабы. Эң биринчиден бул жанагындай коррупциялык схеманы жок кылабыз деген министерствонун, билим берүү министрлигинин эң биринчи милдети бул ошо коррупционный схеманы, максаты ошол болчу. Бул жанагындай мамлекеттик органдар, жергиликтүү органдар, же болбосо райондук билим берүү билим бөлүмдөрүнүн башчыларынан баштап, жанагындай специалисттерге чейин, мисалы эч ким мындай киришпегендей атайын тестирлөө өткөрүлдүк да. Анан мисалы азыр негизи эле биз айта кеткендей реформа ошон үчүн реформа. Мындай өзүнүн жанагындай жакшы жактары болот, жаман жактары болот. Анан ошолордун баары оңдоо боюнча биз азыр дагы биз өзүбүздү анализдеп турабыз. Анткени эмки положенияда биз момуну жазып чыгайлы, буну киргизелик деп биз дагы карап атабыз. Анткени биз эң биринчиден эле бул министрлик өзү эле ой пикир эмес, бул коомчулуктун дагы пикири бул эң биринчиден ойго алыш керек. Анан азыр айта кеткендей, мына 5 жылга чейин деп койдук, ал 5 жылдан кийин да конкурска. Эгер жакшы иштесе 5 жылга чейин. Эгер жаман иштесе 5 жылга жетпей деле кетип кала берет кээ бир директорлор, ошону алып кете албаган директорлор да болот. Ошондуктан бул маселе боюнча дагы биз өзүбүздөрдүн да анализдерибизди карап атабыз. Ошондуктан мындай көз карандысыз атайын уюмду бул жакка чакырып, мисалы атайын жанагындай конкурстардан өткөрүлүп атат. Мисалы биз айта кетсек, мектептин директору мына азыр жанагындай ушул 31 жылдын ичинде ар кандай директор болуп кетишкен да, мисалы жана тааныштар менен. Мисалы улам бир аким келсе, ал өзүнүн таанышын алып келет, анан бир директор өзүнүн таанышын коюп кетет да. Ушундай болуп, жана кээ бир жерлерде жанагы коллегалар айтып кеткендей монополизация болуп кеткен да. Ошондуктан ошол монополияны жок кылуу максатында бул эң биринчи биз ошол мындай тестирлөөлөргө, анан жанагындай педагогикалык билимдүү адамдарды ошол жака кирсин деп биз эң чоң маселени койгонбуз. Анткени айта кетсек, мисалы кээ бир жерлерде мисалы юристтер деле директор болуп алган, милициясы деле директор болуп алган, же болбосо бир агроном деле директор болуп алган учурлар катталган. Бул конкурсту жарыялагандан кийин мисалы 4000 киши ошол конкурска катышам десе, анын ичинен бир 1200 ушундай 1000ден эле ашык эле кишинин ошол эле специалисттер, мугалимдердин ошо дипломдору же болбосо документтери туура келди. Көбү мындай четке кагылды да. Бул дагы бул өзүнүн да мындай жакшы нерселерин алып келет. Анан ошондуктан азыркы учурларда биз билим берүү министрлиги биз мындай сын пикирлерди угуп эле жатабыз. Коомчулуктун сын пикирлери болот, ата-энелер көтөрүлүп атат, же болбосо коомчулуктар сүйлөп атат. Азыр бүгүнкү күндө жанагындай социальный сеть деп коет, социальный сетьте толтура мындай бир жагын колдоп келип аткандар да бар, наразычылыгын айтып келип аткандар да бар. Ошондуктан ошол бир негизи биз бир эмени нукка түшүрүшүбүз керек да. Бүгүн эле мындай тестирлөөнү өткөрдүк. Мына биз аябай чоң нерсени жазадык дегенден биз алыспыз. Анткени бул өзүнүн минустары да бар, өзүнүн плюстары да бар. Көч бара-бара түзүлөт дегендей. Зейнеп айым, айтсаңыз, жогоруда жобо жөнүндө айтылып атпайбы? Негизги талаптарын айтасызбы? Ушул талапкерлерге кандай талаптар коюлду директорлук орунга? Эң биринчи талап бул өз колу менен арыз жазыш керек. Арыздын датасын ошо конкурс жарыяланган убакыттан жазыш керек. Конкурс болсо, сиздер билгендей, министрликтин сайтында ар кайсы убакта
жарыяланып атат. Ушуга да көңүл буруш керек. Экинчиси өзүнүн паспортунун копиясын, үчүнчүсү ошо жогорку педагогикалык билими жөнүндөгү дипломду нотариально бекитип анан салыш керек. Анан эмгек китепчесин нотариально бекитип салыш керек. Андан тышкары соттолбогон жөнүндө справка алып келиш керек. Эмеден ар ким өзүнүн райондук, шаардык ОВД-лардан. Андан тышкары психологиялык жана наркологиялык диспансерден психикалык ооруга учетто турбайт, наркологиялык учетто турбайт деген справка алып келиш керек. Ушуларды алып анан эмгек стажы сөзсүз 7 жыл педагогикалык стаж болуш керек. Ошону карап эксперттик комиссиядан мен айтып кетерим нерсе, эгерде бардыгы 2037 документ түшсө, анын 625 ушул талаптарга жооп бербегендиктен четтетилди. Жана бул жөнүндө жободо жазылган, эгерде кандидат өзүнүн толук эмес документин тапшырса, жобого ылайык ал четтетилет деп. Ушул жерде дагы кээ бирөө түшүнбөстөн ар кандай көйгөйлөрдүн аркасында четтетилди да. Документи туура эмес. Же болбосо көпчүлүгү дипломдордун тиркемеси менен кошо бекитиш керек болчу. Дипломдордун тиркемесин жоготуп жиберишкен. Жанагы эмгек тажрыйбасы деген бул ошол 7 жыл деген эле эсеп менен калдыбы, же ал ким болуп иштеген, мисалы директордун орун басары болуп иштеген? Жок, педагогикалык 7 жылдык стаж деген эле калды. Биринчи жана пилоттук жободо бар болчу, ал 7 жылдык турактуу, үзгүлтүксүз стаж деген. Анан ар кандай сын пикирлердин айынан 7 жылдык стаж деген эле калган. Ошон үчүн кээ бирөө бизнес структураларга кетип калып, мурун 7 жыл иштеген болсо, анан кайра кайтып келгендер дагы документтерин беришти. Биз жобого ылайык аларды өткөргөнгө милдеттүү болчук, себеби 7 жыл толук стажы болгон. Бардыгы документтери туура келген. Негизи өзү мындай жаңы проект, анан ошондуктан жанагындай биз негизи азыркы мындай башкы мыйзамда, мисалы пенсия жашындагы директорлор болбосун дегенде, анан жана социальный сеттерде ата-энелер тарабынан көтөрүлгөн учурлар болду, мектептин директорлору тарабынан көтөрүлгөн учурлар болду. Ошондуктан Билим берүү министрлиги биз эми билимдүүлөрдү алалык, пенсия жашын карабай эле коелук. Ошондой мисалы эгер мыкты чын эле ошол эмнеге пенсия жашындагы мугалим мектептин директору боло албайт, же болбосо ушундай киргиздик да. Эми бул дагы азыркы учурларда мындай толтура суроолорду жаратып атат. Азыр эми мындай коллегабыз да айта кетпедиби, жанагы гражданский секторданчы эмнеге эскилер да болуп кетип атат, же болбосо депчи ар кандай да. Биз эми сын пикирлердин баардыгын тең бүгүнкү күндө ошол баардыгын тең топтоп, анан өзүбүздөрдүн да анализдерибизди жасайбыз. Динара айым, жогоруда сиздин сөзүңүздү бөлүп койдум, жанагы жободогу кемчиликтер боюнча. Эмне кемчиликтерди көрө алдыңыз? Сиздин пикирде кандай болуш керек эле жобо? Кандай негизде тандалып алыш керек эле директор? Негизи менин эле жеке пикир эмес, ошол коомчулуктун негизи пикирлерин мен жеткиришим керек болуп атат да, азыркы учурдан пайдаланып. Ошол жободо биринчи айтылганда, ушул жобо боюнча министрликте деле айтылган, ошол жаш өзгөчөлүгү да каралат депчи. Андан кийин эле ошол жаш өзгөчөлүгү жок болуп калды, алынып салды. Анан ушул узак убакыттан бери иштеген дагы ошол эмгектенген, мектепте канча жыл эмгектенген, ошол багытта дагы каралат деген да критерий. Анан кийин ал жок болуп калды. Анан өзүнчө бир ой туулат да, бул эмне коррупциялык элементтер аралашып кетти дегендейчи. Анан ошо ар бир эменин кылдат менен биз байкап турдук да. Ошол эле мектепке конкурстан өткөн директор фактылар менен бар бизде. Ушундай мыйзам бузуулар менен кетсе да кайра конкурска катышты да, андан өтүп башка мектепке директор болуп отурду. Сиз сөзүңүзгө аралжы, Динара айым жанагы Лебединовка мектебиндеги окуучу кызды уруп коюп, анан кийин кайра 38 мектепте директор болду деген жөнүндө сөз болуп аткан, биз ачык айкын эле билип турабыз. Бирок деген ал киши акталып чыгып, справка несудимости бизге жакшынакай алып тапшырды. Биз деген ал ар бир ошондой случайды изилдеген биздин эксперттерибиз жок, эксперттер жөн эле иштейт. Биз болгондо документтерди карайбыз, ар бири менен кездешпейбиз да. Эме кездешүү да мүмкүн эмес, себеби бизде бардыгы абдан чектелген. Бунун баары электрондук түрдө жүрдү. Анан
соттолбогондугу справкасы турса, биз аны чектеп койгонго акыбыз жок болчу. Катышпасын деп. Мен ал Бишкекте айткан жокмун. Мен Жок, ошо. Жумгал боюнча айтып атам да, ошол Айбидиновдон кетти да, ошоно мыйзам бузуулар менен кетип, кайра конкурска катышты. Анан ошондой эле азыркы убакта, Значит, аны справка несудимость болгон. Же болбосо ушул жанагындай негизи ошолордун баары, негизи сунуштамалардын баары министрликте бар да. Ошо кайсы директорге, ата-энелерденби, ошо эме органдарданбы, фискалдык органдарданбы сунуштама келет да. Ушундай арыздын негизинде момундай каралып атат, же болбосо азыр ушундай кылмыш иши козголгон деп. Мисалы, прокуратурадан дагы, ошо улуттук коопсуздук комитетинен дагы ушул мектептин ошо ваканттык ордуна катышкан директорлордо дагы кылмыш иши козголгон бар, министрликте сунуштамалары да бар, а бирок ошолор катышты да. Анан коомчулукта кандай ой жаралыш керек? Бул жерде мен да мындай сөзүңүзгө аралжы. Биз эң биринчиден бул министрлик бизде атайын жанагындай независимый эмелерди киргиздиргенбиз да, организацияны киргизгенбиз. Бул жерден билим берүү министрлиги дагы, райондук билим берүү бөлүмдөрү дагы, анан мисалы жергиликтүү органдар дагы, мисалы мамлекеттик органдар бул программага биз тийише албайт. Анан мисалы сиз айтып кеткендей, жана трудовой книжкалардын баары киргизип атат да, трудовой книжкасында, значит, статья менен кеткен жок, өз калоосу менен кеткен, по собственному желанию, же болбосо бир жерде которулуп иштеген учурлар болот. Анан мисалы биз мен деле мынакей чүйдүн кураторумун, мен билбейм ким тапшырып ким кетип атканын. Ким өтүп кеткенин да мен азыр билбейм. Мисалы буйруктар чыккандан кийин мен кийин уже жанагындай анализ кылып кеткенде мен мисалы айтып кете алам, бул кишилер тапшырган турбайбы депчи. Анткени бул дагы бир коррупционный схемаларды жок кылуу маселесинде. Эгер ал программалардан ал өтүп кетип, анан биз аны жокко чыгарсак, анда ал киши дагы сотко берет, анткени положение боюнча башкача. Бир суроодо ушул коррупциялык элементтерди, системаларды жок кылуу деп атпайсызбы, негизги максаты. Бирок мурда иштеп аткан директорлор кайра эле келип аткан болсо, андан эмне өзгөрөт? Мисалы, эмне натыйжасы бар? Балким ал директор ушул эмеле нормативканы жакшы билет. Документтердин жанагы суроолорду просто ошол өзү иштеп жүргөн да тажрыйбасы бар. Мен мисалы жаман директор келди дегенден алысмын. Бүгүнкү күндө эсеге биз Бишкек шаарындагы эле ошол эле азыр өтүп кеткен директорлорду биз деле интернеттен эле көрүп атабыз, интернет булактардан ошол эле жана 24 KG, Акипресс, Кактустардан эле көрүп атабыз. Мисалы мен өзүм билбейм кайсы директор өтүп, кайсы директор калганын да билбейм. Мисалы көп эле директорлор алмашыптыр. Мисалы көп директорлор өтпөй да калыптыр. Анан эски директордун арасынан өтүп кетет. Мындай да факторлор болуш керек да. Мисалы мен мисалы айта албайм. Эгер ошондой мектептин директорлору коррупционный схема менен өтүп кетти десе, эгер силерде фактылар болсо, анда бизде бул менен прокуратура да, ГКНБ да бул. Бизде анткени өзгөчө ушу Бишкек шаарында борбордо ушу мектептин директорлоруна болгон мындай нааразычылыктар өтө көп да, жанагындай акча талап кылып атат, мен баламды 1-класска киргизе албай атам, башка мектептен башка мектепке которо албай атам деген сыяктуу нааразычылыктар өтө көп. Эми бул жашыруун эмес, коомчулукка деле бүгүнкү күндө мектептеги жанагы фондко акча чогултуу маселеси бар, анын баарын эле директорлор мындай аппак барактай иштеп атат деп айтканга болбойт да. Мүмкүн мындай чын эле Динара айым ушул жер боюнча дагы өзүңүздүн пикириңизди кошумчалап кетсеңиз болот. Мүмкүн Бишкек шаары боюнча эле жалпы бир сынак өткөрүп, балким ротация ыкмасын колдонсо болот беле деген дагы пикирлер бар да. Эми бул жерден мисалы азыр конкурстан өтүштү, анан эми ротациясын кылабы же кылбайбы бул маселе боюнча негизи азыр мыйзам боюнча жергиликтүү бийликтерге берилген, райондук билим берүү бөлүмдөрү менен жергиликтүү бийликтер бул маселени чечет. Биздин эң биринчи бул маселе бул ошол тестирлөөдөн туура өткөрүп берүү. Мисалы министрликтин политикасы бул ошол тестирлөөдөн туура багытта өткөрүп берүү. Бул жака эч кимди бир да мамлекеттик органдарды кириштирбей ошол жака өткөрүү боюнча. Бүгүнкү күндө жана сиз общественный фонд деп атабыз, биз дагы силер менен макулбуз, анткени бул эң биринчиден Бишкек шаарындагы мындай чоң көйгөйдү жаратып келип атат. Анан бүт эле мектептенден алысмын, мисалы бул жерден жанагындай мен айтайын деген мындай да, кечиресиз, мисалы ошол фондду туура багытта пайдаланып аткан директорлор бар. Ошол директорлор азыркы сынактан өттү.
ошол мыкты иштеп аткан директорлорду мүмкүн шаар ичиндеги ошол фонддун акчасын туура эмес колдонуп өнүкпөй аткан мектептерге алып барып койсо болот беле деген. Жок, бул жерден дагы биз азыр бул көйгөйлүү маселелерди алып министрлик тарабынан атайын камкордук кеңешинин атайын жанагындай положениясы иштелип чыкты. Эгер мурда бизде ошол эле общественный фонддорго же болбосо мектептин директорлору ага жооп бербей ошол фонддорго ыйгарса, бүгүнкү күндө ошол жаңы токтомдун негизинде мектептин директору менен ошол бухгалтер ошол ата-энелердин акчаларына же болбосо бизнесмендер, меценаттардын келген акчаларына милдеттүү түрдө мектептин директору менен бухгалтерия жооп беришет. Мен кошумча айтып коеюн, сөзсүз эле ошол көп жылдан иштеп, өзүнүн эмгеги сиңирген директорлордун начар иштейт деп айтышта абдан туура эмес. Бизге бир мисалдардан көрөбүз. Мектептин ичине кирсең жаркырап турат, өнүгүп турат бардыгы. Бир эле региондо кошуна жайгашкан эле 2 айылда бирдей эле шарты менен мектептерге биз региондордо көп болобуз да, барсаң бирөөсүнүн ичи дагы жакшынакай мектебин, сырты да жакшынакай, балдары жакшы окуйт, тарбиялуу, жанындагы эле кошуна мектепке барсаң такыр башкача көрүнүшкө кабыласың. Бул демек биринчи жетекчиликтен көз каранды да. Анан сиздер айтып атпайсызбы, ошо канча жыл отурган эле директорлор өтүп кетиптир дейт. Мен деле биз деле буларды иненем менен кирет, результатын раскодировкага алгандан кийин биз деле ошо интернет сайттан көрдүм. Мен деле кайсы мектепти өткөн, мисалы үчүн мен 69 мектепке дейин Атаева Сайрат Тосунова кирсеңиздер, мектебине кандай деген вуздар тартпаган инвестициялар тартып, мектепти жакшынакай балдары сыртта окуп атышат, келип атышат кайра. Ушундай директорлор эмне үчүн иштебеш керек? Жаш өзгөчөлүгүнө деп эле ал мен ойлоп атам, ал киши деле ойлонуп атат дейм, артынан бир преемник дайындайын депчи. Себеби ошондой жакшы мектептерге барып эле башка директорлор ал мектепти төмөнгө түшүрүп салган учурлар деле болуп атат. Демек биз бир багытта эле көп жыл иштеди, анан көп жыл иштесе эле аны сөзсүз кызматтан алып салыш деген ойдон алысмын. Демек өзүнүн компетенттүүлүгүн көргөзүп, ошо биз берген 5 блоктун суроолоруна жооп берген үчүн ал киши 77%дан жогору алды деп ойлойм. Бирок эми ал мындай жекече алганда ошондой болуп атат да. Ооба, жекече алганда. Мисал катары айтып атам. Жалпысынан алып караганда коомдо ошол көп жыл, 20 жыл, 30 жыл директор болуп турган директорлорду алыш керек, алмаштырыш керек деген талап болгон. Анан президенттин жарлыгы дагы ошол максатта чыккан. 5 жыл иштеген директорлор болсо жумуштан алынсын дегенчи. Анан бул жерде жообунда карама-каршы болуп калдыбы деген дагы пикир бар да. Айтып кетейин, ошол эмне үчүн 5 жылдан деген биз эң биринчиден мектептин директорлору аттестациядан өтүш керек. Милдеттүү түрдө ошондой конкурсный основадан өтүш керек, конкурстан өтүш керек да. А эгер биз мисал айта кеткенде мындай толтура эле случайлар болуп атат. Жанагындай тааныштар алкыруу келген директорлор бар, жөн эле мындай башка эле таптакыр эле мындай сырттан келген кишилерди эле директор болуп коюшкан. Алар мисалы мектепти чөктүрүп жок кыла берген учурлар дагы бизде андай мектептерибизде жок эмес. Бүгүнкү күндө бизде ошол билим берүү министрлигинин талабы, ошол политикасы жазабы, ар бир мектептин директору конкурстан өтүш керек. Конкурстун негизинде гана өткөрүлүш керек. Ошо конкурстун негизинен өтүп келген директорлор менен анан биз өзүбүздүн политикабызды менен карап иштейбиз деген маселе каралган да. Жанагындай эски директор келди, анан жаш директор келди дегенден биз да алыспыз. Мисалы биз эң биринчиден билим берүү министрлигинин өзүнүн политикасы бар. Билим берүү тармакта эркеги болобу, аялы болобу, улусу болобу, кичүүсү болобу билимдүүлөрү келиш керек деген. Ошондуктан бул маселелер каралган. Динара айым, ушул реформа мындай ишке ашып бир натыйжасын берет деп ойлойсузбу? Баары бир мындай адам ишенич менен жашайт экен да. Анан дайым эле айтабыз, 31 жыл ушундай болду, 31 жыл мындай болду деп. Анан ушул эле өзүбүздүн муун 31 жылда биз эмне кылдык? Мындай карап көрсөң, эчтеке эле жаңылык киргизбептирбиз. Билим берүү тармагын азыр 80% эле билим берүү тармагы такыр болбой калды. Эгер билим берүү мамлекет талкалайм десең, билим берүү тармагын эле талкалап сал, калганын баары өзү эле жоголот деген сыяктуу болупчу. Билим берүү тармагына негизи эле эң биринчи көңүлдү бурушубуз керек. Мен жана Гүлшан айымга мен сөз куру болбос үчүн аны мен директорлор жанагы ойлоп тапкан жокмун. Биздин өзүбүздүн министрлик кабинетинин төрагасынын маалыматы бар. Ушул мектептер боюнча 1600 директорге негизи ушул мыйзамсыз иш козголгону да бар экен.
ошол директорлерге чара көрүлөт, четтетилет деген өзүнүн маалыматы бар. Аны мен ойлоп тапкан жокмун. Анан ошол 1600 директордун ичинде эле ошол конкурстагы ошол директорлер отурат. Өтүп кеткендер да бар. Өтүп кеткендер отурат. Биз ошол факт менен айтып атат. Анан жободо дагы 7 жыл мектепте иштеш керек. Андан кийин 3 жыл, эми 5 жыл негизи жана метод кабинетте деп турат, жана усулдук деп коет, усулчу. Тияка метод деп орусча же кыргызча эмес, жазылуу эмелер да бар да жободочу. Анан ошондо анан райондук билим берүү борборунда, областтык билим берүү борборунда иштегендер ошо катышууга укугу бар деп. А бул ошо конкурска биз катышкандарды талдап көрсөк, 3 жыл иштегендер да бар экен. Алар кандайча өтүп кетти? 3 жыл иштегендер жок. 3 жыл иштегендер бар экен. Деп айтып атпайбы? 7 жыл Жок. Ушул нерсе Ал деген сиз интервью бергенде жана бир кыз интервью берип атат, 3 жыл деп жаңылып айтып алды да. Анын стажы вообще көп. Биз анда келип текшердик. Жана интервью берди, кайсы каналдан экени эсимде жок, Бишкек шаарынан. Эч ким 7 жылга 7 күн жетпей калган мугалимди да биз кирген жокпуз. Аны эксперттер карады. Анын ичинде юристтер да бар, жөнөкөй эле кишилер караган жок. Анан жөн эле голословно айта бергенде болбойт, ал эми. Голословно эмес, элдер ошону укту, ошону кабыл алды. Үсөнбековичтин укканда ошо интервьюсунан жаңылып атат да. Акылбек Үсөнбековичтин айткан. Билим берүүнүн сапаты директорлордон көз карандыбы? Эң биринчи негизи Биз азыр эми чарба, анан жана финансылык жактарын көбүрөөк эске алып атпайсызбы? Биринчиден ошол билим берүү сапаты дейбиз. Көбүнчө директорлор мисалы 5 кишинин ролун аткарат да. Ошол чарба иштерин дагы көз каранды эле. Эме да. Мисалы ачык эле айтып кетиш керек. Ушул башталган реформа негизинде биз билим берүүнүн сапатын көтөрө алабыз деген үмүт максат болуп атат. Анткени бизде мисалы программа стандарттар баардыгы бирдей. Мисалы китептерде эле базистик окуу план баардыгына бирдиктей эле жазылат да. Анан бир карасаңар бир мектеп аябай жакшы иштейт, бир мектеп аябай начар. Ошондуктан бизде эң биринчиден билим берүү министрлигинин талабы ошол билим берүү стандарт программаны милдеттүү түрдө аткарсын деген. Кээ бир мектептерге директорлордон же болбосо окутуу мугалимдерден стандарт эмне деген десе, ошону билбеген директорлор да бар да. Ошондуктан биз милдеттүү түрдө бул программаларга, тестирлөргө ошо стандарт, программа, нормативный документтердин баардыгын тең милдеттүү түрдө киргизип атабыз. Таза болбосо булар жаттап келип ошолор менен даярданып иштешет да. Бүгүнкү күндөгү азыркы мындай заман талабына жооп берген мектеп директору кандай болуш керек, кандай сапаттарга ээ болуш керек? Эки сүйлөм. Эми билимдүү эң биринчиден ошол билим стандарт программалар, госстандарт билим берүү программаларынын мыйзамдарды эле билсе, бул уже өзүнүн талабын кое баштайт да. Зейнеп айым, сиздин пикириңиз барбы? Кандай директор кандай болуш керек? Директор ушу бүгүнкү күндүн талабына ылайык өзүнүн билимдүүлүгүн жана баары бир биз цифровизацияга кетип атпайбызбы? Компетенттүүлүгүн көргөзүш керек IT технология боюнча. Ошо негизи эле ошол компетенттүүлүгү, анан негизи менеджер да болуш керек да. Ар бир жөн эле азыр кадр бар маселеси чечет дегенде, ошол кадр негизи баланы өстүрөм десең, эң биринчи эле фундаменти түптөлүш керек биринчи класстан. Азыр мисалы билим берүү министрлигинин эң негизги эле милдети ошол кадр маселеси, мектеп маселеси, окуу куралдарынын маселеси. Ал чечилген жок да азыркыга чейин элечи, аксап турабыз. Заман талабынан, заман агымынан калбаган, кошо жарышкан кадрлар болуш керек деген пикирге токтолдук окшойт. Урматтуу коноктор, сиздерге студиябызга келип убактыңыздарды бөлүп жакшы маек куруп бергендигиңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгиликтерди каалайм дагы бир жолу. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушун менен Ачык айкын программасынын бүгүнкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Аны мен Каныкей Бозгунова алып бардым. Кечиңиз көңүлдүү улансын.